Сейчас получу в итоге. Мен страница. Я отсюда. Он көрсетіп. Сейчас подожди-ка. Я попробую сделать вот так. Бар көрініп атау? Я. Айта келсе, миң нусқа. Асыл сөз бар кыргызда. Керектүүсүн кемитпей колдонолу турмушка. Ободо Кыргыз радиосунун нуска уктуруусу. Бул нускада ой менен сөздүн салмагы бар. Ошол салмактуу сөздү угуп, ойго маани бергенде гана ар бир адамдын жан дүйнөсүнө жарык кирип, рухий азыктар ачылып, жашоонун жакшы жагына багытталдырат. Ободо Кыргыз радиосунун нуска уктуруусу. Бул нускада ой менен сөздүн салмагы бар. Ошол салмактуу сөздү угуп, ойго маани бергенде гана ар бир адамдын жан дүйнөсүнө жарык кирип, Байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы Кубан Чороев менен болгон майыптуу кыласыздар. Микрофондо уктурун редактору мен Гүлжамиля Шакировамын. Кайын барбы кыргыз балта чаппаган, жерлер барбы кыргыз буту баспаган, кыйын кезең кылымдарды бөктөрүп, кырлар барбы кыргыз сөөгү жатпаган деп акырлар жазып кеткендей, көрсө чын эле кыргыз ааламы мурда эле кыйырларга чейин жеткен экен, тарап кеткен экен. Биздин мурдагы ата бабалар азыркыдай техника жок, жазма сызмасы жок кезде эле ушундай улуу тарыхты урпактарына уңгу кылып калтырып кеткен экен. Алар бири-биринен жана улуулардын санжирасынан тыңша олтуруп, уккан сөздөрүн анда мунара куруп, сөз кубатынан азыктанып, аны өздөрүнүн көкүрөгүнө сиңирип, ал тургай жаратылышка да кандай мамиле кылуу керек экендигине чейин жан дүйнөсүнөн өткөрүп, тарбия алышкан. Бүгүнкү күндө ошондой улуу насаатты өзүнүн чоң атасынан угуп, анан канында кыргыз каны ойноп, кыйырда жаткан байыркы кыргыз бабаларынын ДНКсын Башак булагынан издеп, өзү ошонун башында турган Чороев Кубан мырзанын жасап баштаган алгылыктуу иштерин угуп отуруп кубанбай кое албадык. Эмесе суроо узатып жооп алалы, сөз бизде, кулак салып угуу сизде болсун угарман. Кубан мырза, биздин студияга куш келипсиз. Бүгүн сиз менен абдан бир кызыктуу талкуу кылат окшойбуз, маектешип. Анткени өткөндө бир ошо кыргыз тарыхы санжырасы боюнча Төлөктөр Кануулунун китебинин бет ачаарында абдан бир жакшы ачылыштарды айткан элеңиз. Анан деги эле сиздин өзүңүздүн кесибиңизди карап отурсак, экономист экенсиз да, анан бул тарыхка кандай кайрылып калдыңыз? Мен өзүмдүн негизги билимим экономист. Бүгүнкү күндө өзүм экономика боюнча докторант дагы болом. Анан бирок ар бир кыргыздын баласы өзүнүн тегин изилдөө, бул анын генинде жазылган нерсе да. Ошондуктан мен бул 2006-жылы чоң атам биздин уруунун тарыхын айтып бергенден кийин биздин тектерибиз ким болгон деген суроо менен изилдөө жүргүзө баштадым да. Анан ошол убакта жаңыдан эле калыптанып келаткан популяциялык генетика деген илим бар болчу да. Бул ДНК менен адамдардын бири-бири менен тектеш кандай байланыштары бар, ошонун баардыгын көрсөткөн илим болчу. Анан мен 2008-жылы Алматыда илимпоздор бар болчу. Жакшылык Сабитов деген бүгүнкү күндө эң Казакстанда белгилүү тарыхчы, генетик илимпоз. Ошол жигит менен таанышып калдым, ал менен бир курактуу болчук. Анан ошодон бери ушу тарыхты изилдөө кызыгуу жаратты да. Анан азыркы илимде мындай нерсе бар экен да, эгерде адам баласы бир илимге болобу же профессияга болобу 8000 саатын коротур турган болсо, ал илимдин профессионалы болуп калат экен да. Анан мен ойлойм, ушу 10 жылда мен бир дагы күнүм болгон жок ушу кыргыз тарыхына кызыкпаган. Анан ошол себептүү тарыхка келип калганым, ушу тарыхка кызыгуум.
13-жылдары бир нече макалаларды жазгандан кийин Өскөн Осмонов агай менен жолуккандан кийин сүйлөшүп анан ошол Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү да болгон жерим бар да. Жакшы экен. Кыргыздар илгертеден эле жет атасына чейин билиш керек деп эркек балдарын ошол ата тегин билгенге кызыктырып келген. Сиз өзүңүз бүгүнкү күндүн ошондой алып жүрүүчүсү экенсиз. Чыныгы кыргыз десек болот экен да. Анан кийин мына өткөндө ошо жана генетика илиминин ачылыштары боюнча айттыңыз да. Деги эле бул Кыргызстанда мына сиз биринчи баштап атат окшойсуз да, бул илимди. Же Кыргызстанда сизден башка да мындай менен алектенген барбы? Бул илим менен бизде белгилүү академик Алдашев Алмазов мырза бар болчу. Ал киши дагы өтө көп кыргыздын ошол генетикасын изилдеген киши болчу да. Бирок тилекке каршы а киши өтүп кетти. Анан анын официалдуу илимий макалалары кандайдыр бир деңгээлде официалдуу жарыяланбай калды десек болот да. Айрым журналисттерге берген интервьюларын мен окуп калчумун да. Анан бул жаңы илим болгондуктан буну теске ала турган бизде Кыргызстанда чынында эле сиз айткандай илимпоз жок, эсе да. Анан ошондуктан эгер биз үстүртөдөн эле билип жүрсөк, анда генетика деген бүгүнкү күндө дүйнөлүк тарыхта чоң революцияларды жазып атат да. Көптөгөн туура эмес тарыхтарды туура ордуна коюп аткан мезгил болуп атат да. Ошону менен бул нерсени көптөгөн генетик тарыхчылар айтканда, мына 21-кылымда популяциялык генетика илими тарыхта эң чоң төңкөрүш жасайт депчи. Бүгүнкү күндө ошол төңкөрүштүн биз көрүп атабыз да, ошонун заманында жашап атабыз десек болот. Мисалы, эми кандай төңкөрүш жасай турган болуп атат? Эмне болгон төңкөрүш болду экен деп эл кулак туруп калат да, ошого жооп. Мисалы, биз кыргыз тарыхын билесиздер, 2000-жылдын баштарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп өткөрбөдүк беле. Ошондо Кытайдын булактарында эң биринчи биздин заманга чейинки экинчи эрада кыргыз деген этнонимдин Кытайдын булакта пайда болушу менен биз ошого таянып өз тарыхыбызды мына ошондон баштап келгенбиз да, мамлекеттүүлүгүбүздү. А бүгүнкү күндө болсо генетика илими ошо 2000 жыл эле эмес, нар жакта 7000 жылдык биздин тарыхыбыздын жаңы беттерин ачып берип атат да. Эң көп нерсеси бул палеогенетика илими. Археологдор байыркы доордогу элдердин сөөктөрүн казып алып атат да. Анан ошо батыштын көбүнчөсү Дания, Норвегия, Американын, Франция, Германиянын генетик окумуштуулары ошол сөөктөрдөгү ДНКларды окуп, бүгүнкү күндө ошолордун урпактары ким, булар ким болгон деген корутундуларды чыгарып атат да. Анан кыргыздар үчүн мисалы ал жерде 100 миллиондогон акчаларды коротуп, ошол Американын, Германиянын окумуштуулары чоң ачылыштарды жазып атат дагы, кыргыздын ата тектерин табышып атат. А биз кыргыз эли болсо ошол чоң илимий ачылыштардан кабарсыз калып атабыз да. Анан мен үчүн бул өтө намыстуу нерсе болду да. Эмне үчүн кыргыз эли ушундай дүйнөлүк тарыхта, дүйнөлүк цивилизациядагы өз ордун, дүйнө илими эң жетишкен бүгүнкү палеогенетика илими далилдеп, мына кыргыздар силердин ата тектериңер мындай болгон экен деп даңктап атса, биз аны болсо өзүбүз кабыл албай отурган кезибиз да, мындайча айтканда. Бабалардан улуу нуска мурасың, уккан сайын укмуш ойго тунасың. Кинем албай улуу насаат сөздөрдөн, кийинкилер улуу жолду уласын. Сиздер нуска уктуруусунан кыргыз генетикасынын ачылыштары тууралуу экономика илиминин докторанты, Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү, байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы Кубаныч Чороевдун сөзүн угуп жатасыздар. Маселен, мынакей кыргыздардын генинде 70% эркектеринде бир урууга тийиштүү экени аныкталып атат да. Бул урууну популяциялык генетика илиминде
гаплогруппа деп коет да. Гаплогруппа, гаплотип, анан гаплотиптер анан дагы субкладтар деп коет. Бул ошол мисалы улут, уру, анан уруктардын белгиси да. Анан мына өткөндө Кан Теңир ортосунда Дасмияда биз бир чоң жыйын өткөрүп, ошол жерде ошо Төлөк Төрөкан уулунун Кыргыз эл санжырасы деген китебин бет ачарын жасадык. Мен буга чейин популяциялык генетиканы, тарыхты изилдеп келип, анан ошол Төлөк Төрөкандын китебин окугандан кийин элестетсеңиз эми 4700-7000 жыл болгон сөөктөрдүн албетте маркерлерин баарын окушуп атат. Бирок ошол убактагы жазма тарых жок да. Туурабы? Ал эми Кыргыздын элдик санжырасы, ата бабаларыбыздан калган тарых ошол илимди далилдеп атат да. Мен үчүн эле эмес, мен ойлойм бүт кыргыз эли үчүн бул өтө чоң революциялык ачылыштар болду деп айтсам болот да. Мен бир жерден окуп калдым, бир кезиттен. Сиз ошол жана генетиканы изилдөөдө Америкадагы илимий ДНКларды аныктай турган жерге биринчи өзүңүз тапшырган экенсиз, өзүңүздүн ДНКңызды. Ошондо кызыгып калдыңыз го. Ошондо Кыргызстандан дагы канчалары тапшырды? Бул кандай ишке ашып атат? 2008-жылы ошол Америкадагы эң белгилүү, дүйнө жүзүндөгү бул эң чоң белгилүү лаборатория Family Tree DNA деген. Ошол лабораторияга мен кыргыздардан эң биринчи болуп ДНКмды тапшыргам. Элестетсеңиз, кыргыз элинен биринчи киши болупчу. Анан ошодон кийин биз ошол Жакшылык Сабитов Казакстандагы ушу коллегабыз экөөбүз Кыргызстанда досторубузду, мындай кишилерди үгүттөп, ошол лабораторияга тапшырганга кызыктыруу жаратып, бүгүнкү күндө 111 кыргыздардын жарандары, эркектер ошол лабораторияга ДНКларын тапшырганга жетишти да. Бул эмне берди? Дүйнөлүк илимге бул чоң салым болду да. Анткени ошол кыргыздардын ДНКсын окуп, чоң илим боздор, генетиктер. Анан атайын дүйнөлүк мындай санжыра дарагы түзүлдү да, ошо генетика менен. Ошондо кыргыздар өзүнүн ордун ошол дүйнөлүк даракта таап, бүгүнкү күндө официалдуу дүйнөлүк илимге кыргыздардын өзүнүн дарагы кирип калды да, мындайча айтканда. Мен ошол лабораторияда атайын интернет сайтта группалар бар. Кыргыздар деген группасынын администратору болом да бүгүнкү күнгө чейин. Бул деген ушул илимге чоң салым кошулууда деп айтсак болот. Ошол убакта 2008-жылы мен ДНКмды тапшырганда, анда бир анализ бир кишиге $850 болчу да. Анан ошонун көзүм карабай, жок, ушуну тапшырышым керек деп эптеп акча чогултуп тапшыргам да. Бүгүнкү күндө андай анализдер жыл сайын арзандап келип, бүгүн $250 тегерегин түзөт да. Анан дагы бир жаңылык болду. Акыркы жылы бир жаңы тест чыкты. 20 000, 30 000 жылга чейинки тектеш элдер менен биздин байланышты көрсөтө турган тест чыкты да. Big Y деген бүгүнкү күндө $650 турат да. Анан жакында ошо 28 октябрда Жакшылык Сабитов Кыргызстанга келе турган болуп атат. Биз экөөбүз чогуу, жок дегенде бир 10-20 чакты кыргызстандыктарды таап, өзүңөрдүн ата тегиңерди көргүңөр келеби, каяктан кандай экен үгүттөгөн жатабыз да. Анткени Жакшылык Сабитов экөөбүз бунун негизинде чоң илимий макала жазабыз. Мүмкүн ушул макаланы дүйнөлүк белгилүү Nature журналы дагы чыгарышы мүмкүн. Чоң ачылыштардан болот. Анткени Big Y тестин бүгүн дагы кыргыздар тапшыра элек. Бул дагы чоң ачылыш болот да. Жакшы жаңылык айттыңыз, Кубан мырза. Мына сиз айтасыз, 7000 жыл мурдакы сөөктөрдөн ДНКлардан табылып, биздин ата бабаларга таандык болуп аткан жактар да болот деп айтып келип атпайсызбы? Анан Кыргызда Манаста деле айтат го, андан бери тоо бузулуп сай болду, сай бузулуп коо болду, көл бузулуп чөл болду, чөл бузулуп көл болду дегендей. Кыргыздар көп жагынан мындай ааламдашып баштабадыбы, аргындашып,
кошуна элдер менен дегендей балким ушул нукуралыкка жакын болуп атабы ДНК ата бабалардын ДНКларына. Мен эң таң калган нерсем биздин Манас. Мен акыркы жылдары Манасты кыргыздардын тарых энциклопедиясы катары көрүп калдым да. Анткени ар бир менин жаралган суроома Манастан мен тарыхый жоопторду таап атам да. Бул биздин ушунчалык ата тектерибиз ушундай керемет бизге мурас калтырып кеткенине мен бүгүнкү күндө сезе баштадым да. Анткени элестетсеңиздер, кыргыздар кандай территорияларда жашаган да. Бул бүгүн палеогенетика илими айтып атат, мен жанагы айтып кетпедимби? Бүгүн Самаркандская стоянка деп коет. Самарканд турак жайы биздин күндөн баштап 12.000 8.000 7.000 жыл мурунку стоянкаларда, таш доорундагы стоянкалар. Мына ошол жерде бул Аму дарыя менен Сыр дарыянын жээктеринде жашаган элдерде болгон. Анан ошол жерде сөөктөр табылып атат. Ошол жерден эң биринчи адам баласы дүйнөдө, цивилизацияда эң биринчи аттарды сөөктөрү, аттарды үйрөткөнү, эң биринчи уйларды колго үйрөткөнү. Ошол маданият эң биринчи жерди, уйларды үйрөтүп, кош айдап, айыл чарбалык маданиятты түптөгөндүгү ошол маданияттан көрүнүп атат да. Мен 7000 жылдык деп эмне үчүн айтып атам да? 7000 жылдык ошол акыркы таш доорундагы маданият калыптанып келиптири ушул Аму дарыянын боюнан ДНК боюнча 7000 жыл мурун жашаган эркекте ДНКсында бир өзгөчөлүк болот да. Ошол өзгөчөлүк бүгүнкү биздин кыргыздарда бар да. Бүгүнкү тапшыргандардын Бүгүнкү ала тоолук кыргыздан тапшырган биз ошолордун тикелей урпагы болуп атабыз да. Эми бул Төлөк Төрөкан уулунун кыргыз эл санжырасындагы маалыматтарга карасак, бул жерде чындыгында эле ошол доордо кыргыздын ата теги болгон ата тегинин аттарын да айтып атат. Түрк, Түтөк, Түтөктүн баласы Ыстам. Мына ошол Ыстамдан кыргыз эли тараган жөнүндө, бул жерде кыргыздын таралышы жөнүндө уламышты айтып атат да. Анан булар ошол Сыр дарыя менен Аму дарыянын боюнда жашаган жөнүндө маалымат берип атат. Чындыгында эле 7000 жыл мурун биздин ата тектер ошол Аму дарыянын боюнда жашаганын дүйнөлүк илимпоздор, Американын, Германиянын илимпоздору аны бүгүн Nature журналына макалаларында жарыялап чыгып атат. ооба, уккан адамга бул кандай гана кулакка жагымдуу жаңылык. Бүгүнкү күндө антип түпкү тегин изилдемек тургай, мезгилге сиңип, ааламдашуу агымына агып, чөгүп, тарыхтан өздөрү жоголуп бараткан элдер канча дейсиздер? Жер үстүндө 7000 жыл тарыхы жазылып, жогоруда Кубан Чороев мырза айткандай, анын ДНКсынан бери кыргыздык экени аныкталып жатканы өлгөн бабаларыбыз тирилип келгенде эле болгон эмне. Ошентип бул генетика жана палеогенетика илиминин жаңы ачылыштарын аздектеп, изилдеп, иликтеп алдыбызга жайып берип олтурган Кубан мырзага ыраазы болгондон башка аргабыз жок. Келерки уктуруубузда ал дагы кызыктуу маалыматтарды айтып берет. Дагы алдыда уктуруунун кызыгы, ташта калган бабалардын ысымы. Куу сөөктөр да кыргыз нугун арттырат, ал сендеги кыргыз кандын тутуму. Кыйырдагы тарыхыңды биле жүр, кыргыз болсоң эсиңе алып ушуну деп бүгүнкү нуска аталган уктуруубуздун чыгарылышын аяктайлы. Ушуну менен Кыргыз радиосунун нуска уктуруусу аяктады. Сиздер бүгүнкү уктуруубуздан кыргыз генетикасынын ачылыштары тууралуу экономика илиминин докторанты, Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү, байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондусунун төрагасы Кубан Чороев менен болгон маектоптуңуздар.